Рахмат, Алмаз Акунжанович. Мен сізге ушул 3 маселемен кайрылайын дедим эле. Биринчиси, ар кандай социалдык тармактарда мен сизге да берем го. Айдоочу күбөлүктөрдү 8-9 миң сомго 3 күндө эле алып беребиз деп чыгып атат. Эч кандай айдоочу, эч кандай жана автомектептерден өтүү кереги жок. 3 күндө колуңузга карматам, керек болсо жанагы ГУБДын базасына чейин киргизип берем деп атат. Мына ошого көңүл буруп, тийиштүү тапшырмаларды берип койсоңуз. Экинчиси, жанагы кечээ эле депутаттар айтып кетти. Мына мигранттар сыртка чыгыш үчүн, Москвага, Россияга барыш үчүн справканы талап кылып атышыптыр, авиабилеттер, авиакомпаниялар. Эмне кереги бар ал справканын? Ал справканы эми керек болсо 15 миң, 20 миң сомго сатып атышыптыр. Мына ушуга дагы жакшы көңүл буруп койсоңуз. Үчүнчү маселе, мына биз биометрикалык паспорттарды алып баштадык. Ошол биометрикалык паспорттарда чипте керектүү маалыматтардын бардыгы бар. Бирок жарандарыбыз мамлекеттик тейлөө кызматтарга барганда аны жана вычитывать этип турган аппарат жок, карт-ридер деп коет. Кайра чоңго жиберет, бар ошол жерден выписка алып кел дейт. Бар место жительствоңду выписка алып кел, семейное положениеңди выписка алып кел, срок действиясын выписка алып кел. Айтор чиптеги турган даптаяр нерсени эле кайра барып чоңго, и так эле очередь турган чоңго жарандарды кыйнап жиберип атабыз да. Мына мамлекеттик тейлөө органдардын бардыгынан тапшырма беришиңиз керек. 200 сомдук карт-ридер сатып алыш керек дагы, коюп орноштуруп коюш керек. Болгону ошол эле. Элди кыйнабай. Мына ошого дагы тапшырма берип койсоңуз 3 маселени. Рахмат. Рахмат. Кезектеги